Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантушевдин Каныбек романы менен тааныштырууну улантабыз. Тең жарышкан амал. Каныбек үйдөн чыкканда асман чүмкөлүп, айлананы көзгө көрсөтпөй салчудай болуп, кар түшө баштады. Ал өтө шамдак айлык менен балдагын арымдай таштап, анда-санда арт жагын карап коюп, булакка барды. Айланасына тоздогон музду чебердей басып, булактын көзүнө жата калып суудан жутту дагы, ушундай учурда сейил кылып жүргөнсүп, ары бери басты. Дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин ары карата шыпылдай жөнөдү. Азыр эле жайбаракат асмандан калыңдап түшүп жаткан карлар уйгу-туйгу түшүп, бирде чыгыштан, бирде оң же сол тарабынан урса, кайбир учурда артынан урат. Тек асмандан түшүп жаткан карды кайсы тараптан соккон шамал топон сапыргандай тополоңдотуп жатканы белгисиз. Ал балдагындагы арымдай шилтеп, кичинекей жүрөкчөнү имерле бергенде, будуңдап тумандаган кардын арасынан чыга калган жөө киши Каныбекти кармай калып, алып барып чийнеге басканда, чийненин жанындагы киши Каныбектин үстүн бирдемелер менен думбалай жабышып, чийнеге байлаган аркандын эки учун экөө ала коюшуп, думбаланып жаткан Каныбекти чырмап, таңып жиберишти. Биринчи кишинин жардамы менен экинчи киши чийнедеги атка мингенде, биринчи киши атына шапа-шупа мине калып, эми эч токтолбой зымыраңыз дейди дагы, каргып турган атынын оозун кое берип, жинденгендей соккон буроом менен бирге асманга учуп кеткендей көздөн кайын болду. Каныбек кайда баратканын, кардуу борон кандай болуп жатканын билбеди. Анда-санда аттын бардыккан деми, эски карга жиреле түшкөн чийненин гана дабышы угулат. Чийнедеги атты минген киши эки көзүн жерден айырбай, ар бир жерден уңкур-чуңкурун гана эмес, кар үстүнөн көрүнгөн куурайларды дагы таанып, ал куурайлардын канчасын шамал учуруп кеткенин түгөлдөп санаган сыпыратты. Ал кишиден чуу деген үн да чыккан жок. Эки буту тынбай тепеңдейт, кайбир учурда байкабай камчылангандыктан камчынын сабы чийненин жыгачына барып шак эте түшкөндө, Каныбекти издегендер мылтык атып жанынан чыга калгандай жалтаң-жултаң этип эки жагына карап калат. Каныбекти каргашалуу бирөөдөн талашкандай, аны ажыратып калууга бардык аракетин кылгандай, кардуу буроон уламдан улам күпүлдөп, дөңсөө жерге чыга калганда чыгыш жактан көөлөп, ойдуң жерге барганда чийненин ээсинин башын маң кылгансып чар тараптан согот. Бул киши кыйла жол басты. Анын адашпай баратканына жини келгенсип кардуу буроон ого бетер күч алды. Алдынан отуру соккон шамалга чыдабай, жана кирпиктерине кар аралаш муз пайда болгондуктан, мен эми кыйнаба, көзүм жакшы көрбөй калды. Эгер мени кыйнасаң, өзүң өлөсүң же мени өлтүрөсүң дегенсип, ат күрсүлдөй демигип, ооздугун кычырата чайнап, башын чулгуп туруп калды. Бул кишиге ушул гана керек болчу, өзүн дагы атын да мууздатып өлтүрүп, эптеп Каныбекти ажыратып калалы. Каныбекти издегендерге бул оңбогурду кармап берели дегендей, бороон жанагысынан бетер долуланды. Ат маңдайынан соккон катуу боронго чыдай албай, эки көзүн кардуу борондон алып качкандай, башын жерге сала чулгуп алды дагы, сол жагы менен артына имерилип тура калып, жаны эми жай алып, көзү ачыла түшкөндөй таноолорун дердеңдете, кош ыштыктан көк түтүнүн чыгаргансып дем ала, ооздугун шалдырата чайнай тамшанды. Ушундай түндү алган багытынан адашпай келе жаткан киши аргасыздан атынын акылына көнүп, өз жанын өлүмдөн сактоого аракет кылгандай кайра бастырды. Азыр эле басып өткөн кичинекей жыбытчага барып,
ылым талап токтой калганда бороонду бирөө этеги менен калкалап койгондой мемирей түштү. Сен ушундай кылабыз, эми ушул жерден жылдырбай туруп колго түшүрөбүз дегенсип дөңдөгү кардуу бороон жинденгенден жинденди. Кардан башын чыгарган куурайлар өмүрүнүн акыры менен кош айтышып жатышкандай түркүм үндөрүн чыгарат. Иш ушундай эже, экөөбүз ата менен энеден жетим калып өлгөнүбүз жок. Эми андан бетей өлбөйбүз. Кудай өшү берет, Кудай алдында мен бейим. Башмачылай жегиче өшүбүз жейли, эжекебай, деп Кубат эжекесине жалынып отуруп, башынан көк боо көтөрүлө баштады. Береги жамачулуу маазы кийген оң бутун отко карай сунуп, оң колу менен сол капталын кашынып, сол колу менен сол тизесин кучактап, көзүнүн жашын төгүп, курагы 50дөн ашып калса дагы эки бетин жаш келиндей нурдантып, эски кызыл ала кыжымы жуулугунун бир учу менен оозун тумчулай оронуп, жаңыдан сүзүлө баштаган көк ала шайы чапанын комтуланып отурган. Кубаттын жалгыз бир тууган эжеси Чыныгүл. Чыныгүлдүн колу ишке эптүү болгондуктан анын үйүнүн ичи түзүк боло турган. Күйөөсү Сардар тиричиликке мыкты, бирөөнүн колун карабаган, 2 уй, 3-4 жылкы, 15дей майда жандык күткөн, колектеп үй жасап алган тың киши болуучу. Чоң ат чабышта Сардар Жутаке миңбашынын атын сүрүшөмүн деп аттан жыгылып, мындан 2 жыл мурун каза тапкан. Дыйканчылыкты убакты менен мыктап иштеп, колунда бар чарбачылыгынын эбин таап, кагыштыра албаган жесир катын кандай? 1 бие 3 кой союп, Чыныгүл Сардардын ашын берди. 1 бээсин мурун карашына сойгон. Сардардын багып минген жакшы атын болсо уур алып кеткен. Майда жандыктардын экөөнү түн катар окуган жаназа акысына, 5өөнү дооранына байлап калганын болсо Сардарга бата окугандарга союп берип жүрүп аягына чыккан. Бир муз оолу уюн өткөн күздө эгинге саткан. Бир омбу домбусу беде жеп, ичи жарылып өлсө, калган жалгыз уюнун жалгыз баласы жайында арканга чалынып өлгөн. Тек какаганга муштаган деп Сардар өлгөндөн кийинки Чыныгүлдүн абалы чыгашадан чыгаша. Кантет элем башка түшкөндү көрөрмүн, эптеп бир уюм тууп берсе, элдин каранына аралаш жүрөрмүн деп Чыныгүл колундагы уюна 2 чейрек буудайына зур бел байлай турган. Бирок багы жокко дагы жок деп уyu кысыр калыптыр. Эптеп бооз уюга же эгинге алмаштырып алайын деп уюн семиз багып жүрсө, эми Кубат ошол уюн союп алалы деп эжесине асылып отурбайбы? Ал капа болуп ыйлап отурат, бирок ал уйду союп алалы дегенге ыйлап отурган жок. Сардар өлгөндөн бери иши жүрүшпөй, чыгашадан чыгашага учураганына, баарыдан мурда Сардардан бир бала калбаганына ыйлап отурат. Мейлиң айланайын Кубатым, сенден башка менин эмнем бар? Менин баардык байлыгым, кубанар кубанычым жалгыз сен эмессиңби? Өзүң айткандай иштей бер деп Чыныгүл жашын сүрттү. Антип минтип арадан акырындап күндөр өтө берди. Кандайдыр Чыныгүлгө түшүнүксүз иштер күндөн күнгө көбөйө баштады. Соо жүргөн Кубат оорумун деген сөздү чыгарды. Жалгыз уюн Кубат союп, этинин баарын туздап, эгин тегин кое турган кампага илип салган. Эжеке бул киши көшү ачык дудук апенди экен. Өшүмү октайын деп алып келдим. Кишинин көзүнчө окуша эми түшпөйт имиш. Сен биштин үйгө байып, 2 конуп кел, мен өжүмө октайын, деп Кубат эжесин өзүнүн үйүнө жиберип, Чыныгүлдүн үйүндөгү жүк тактайдын алдынан ороо казып, ороонун түбүн тешип барып, кичинекей бактуу оолу жакка чыгарып, оолудан чыккан тешиктин бетин куурай менен жаап,
Үстүнө билингис кылып жука кар төшөп койду. Казылгандан чыккан топуракты Кубат кап менен ташып, сырттагы эски ороолордун ичине төгүп, үстүнө эски топурак салып, анын үстүнө кардан төгүп чымыйтып салды. Мурдагы күнкү кыламык баскан издин дайынын чыгарбай салды. Жук тактайдын алдындагы ороонун оозун болсо согулган жаман чий менен жаап, анын үстүнө Чыныгүлдүн көрөн-шөрөндөрүн жайнатып төгүп салган. Аны Чыныгүл билген эмес. Садаган Кубат, бу кайдагы апенди экен деп сураган суроосуна Чыныгүл шадagaшы, эже, эчтеме билбейшиң, төө көйбөйшүң, бээ көйбөйшүң, бүйө шуяша, эчтеме билбейшиң. Эгей билшең, анда бий боюң Кубат өлүп калат деп жооп алган. Ошондон бери Чыныгүлдүн жүрөгүнө таштай катуу жара, муздай суук бир дарт пайда болгонсойт. Мунун бардыгы эмне үчүн иштелген керемет? Ал жөнүндө бирөөгө сыр ачсам, жападан жалгыз бир боорумду өлтүрүп коюучу ким деген суроолоруна жооп жок. Өңгүчө береги куттуу үйүнүн төрүнөн орун алып, очоюп отурган апенди ким? Келгенден бери ичкени, жегени, уктаганы таза бир кара таштай дулдуюп, бир ооз сөз айтпай отурган эмнеси? Ал суу адамбы же Кудайдын бир керемети менен ушинтип калганбы? Эгер оорулуу, майып, акылы жок келесоо сөз айтпас дөдөй болсо, андай адамга эмне үчүн Кубат өнтөлөйт? Эмне үчүн жокшул тоолорду айтып, чоочун адамдар келүүчү болду? Бул чын эле касиеттүү апендиби же амал менен жүргөн бир жандыкпы? Дагы ушул сыяктуу далай суроолор Чыныгүл үчүн чечүүсүз табышмак болду. Бул чечүүсүз табышмактар басса да, отурса да Чыныгүлдүн оюнан кетпейт. Көп ойлонуп сарыбайын санаага көп чөмүлгөндүктөнбү, уктаганда капкайдагы шумдуктар түшүнөн кетпейт. Түндө түшүнө күйөөсү Сардар кирет. Ал кепинин колуна кармап, илгери эгин сугарып жүрүп уурдаткан 5 манты менен шымын кийип келип, очоктун оозуна отуруп, «Байбиче, жакшы турасыңбы? Мен жыйнап калтырган малдын аягына чыгыпсың. Аның жакшы эмес. Эми салмагыңды Кубатка сал. Анын айткан тилинен чыкпа. Анын тилин албасаң жаман болосуң. Ата-бабанын арбагы сени кууратат. Тиги төрдө жаткан кимиң? Анын даараты барбы же жокпу? Эмне үчүн аны багып жүрөсүң? Же күйөөңбү? Эгер күйөөң болбосо кетир үйдөн» деп Сардар айтканда, Чыныгүл жооп бергенче ал көздөн кайын болду. Кокойдун үстүнө алат, эме башталды дегендей. Болуп жаткан окуяга түшүнө албай жүргөн Чыныгүлдүн башын Сардардын түшүнө кириши маң болду. Чыныгүл эртең менен даарат алып намазын окуп, акырында Сардардын арбагына атап Куран окуду. Түзүгүрөөк эркекке Куран окутууга эч ким жок. Төрүнө жатып жүргөн апендисине Куран окуганды билесиңби деди эле. Ал эки колун жайып башын чайкады. Мына тамаша, Куран окуганды билбесе, анда мунун эмнеси болуя? Кубатты кантип окутуп жүрөт деген суроо күч алды. Апенди чапанын желбегей жамынып сыртка чыгып кеткенде, Чыныгүл түшүндө Сардардын айтканын төкпөй чачпай Кубатка айтты. Анайын эжеке, ит эмне көйбөйт, түшкө эмне кийбейт? Жештем түшүндө дагы айткан туя, менин тилим албашаң, ата-бабашынын айбагы шени тим койбойт. Тилим ал. Тиги апендини кет деп айтпа. Аны жакында айыгып калшам, өзүмге тием деп Кубат күлүп гана койду дагы. Менин тилим алшаң, эч качан кой болбойшуң. Ал өтө кашиеттүү апенди. Анын кашиетин жакында көжүң менен көйөшүң. Кылапат айтып жаман көйбөй жеке деди. Апенди шашыла сырттан кирип, тааныбаган 3 киши келатат дегенсип ишарат кылганда, «Жүгү эжеке, ким экенин тааны» деди Кубат. Чыныгүл шашыла сыртка чыкканда ит дагы безеленип үрдү. Келе жаткандар Жутаке миңбашы менен түн катар, үчүнчүсү
Жутакенин чабарманы Абдымомун. Алар аттарын шайбырлата ылдам келишти да. Арыбаңыз Чыныгүл жеңе, деди Жутаке көтөрүңкү жайдар үн менен. Бар болуң деп Чыныгүл кыя салып жер карады. Арыбаң келин, кандай сак саламат турасыңарбы? Деди түн катардагы жайдарланып. Бар болуң Молдеке, келиңер деп Чыныгүл кыя басып Жутакенин чабарманына үкөм түшө калып аттал деди. Абдымомун ушул эле сөздү күтүп тургандай атынан ыргып түшүп түн катардын атын жылоодон ала колтуктап түшүрдү дагы. Анан атынан түшпөй чиренип турган Миңбашыга карай умтулду. Береги бардык элге атагы чыккан улуялардын капыстан келе калышы Чыныгүлдүн муун жүүнүн бүт алды. Ал абдырап эмне кылаарын билбей шалдая түшкөндө. Жеңе, биздин келишибизде чеки көрбө. Сардар акем каза болгондо Молдекем жаназасын окуп башында болгон экен. Мен ошто жүрүп келе албай калган элем. Ана мына иштеп кол бошобой жүрүп уят болдум. Атай чыгынып Куран окутууга бүгүн келишиме таарынба жеңе деп Жутаке өтө кичпейилдигин көрсөттү. Акеңиздин арбагын эске алып, улуу даражалуу башыңызды кичүү кылып келгениңер үчүн жеңең өзүңдөн садага кетип, өлүп башы көргө киргенче күңүң болсун деп жашы Чыныгүл үйгө карай жүгүрдү. Чыныгүл Жутакенин айтканына чыны менен ишенди. Алар жаман ой менен келгенин, эгер ошол ойлору жөнүндө кымындай эле шик шыба табылса, мына бул жайы өрттөлүп, Чыныгүл өзү чыргадай сүйрөтүлүп жүрүп өлөөрүн билмек түгүл шектенип да койгон жок. Калемдер какылдап сабак бергенин Жутаке Миңбашы менен түн катар молдо жүзү каралык амалдын туңгуюктарына киришти. Ыгы келе калса кан ичишүүдөн кайра тартпас болушканын эч ким билбейт. Сени коюнчук болуп калыптыр деп уккандыктан көңүлүн сурайлы, иштин жайын акылдашалы деп келдик демиш болуп, Жутаке менен түн катар мурдагы күнү Жапектикине барып, анын кепесин тымызын шимшилеп чыгышкан. Чоке, саламатсызбы? Биринчиден сакалдуу агага учурашайын дедим. Экинчиден Кудай тилекти берип калса сүйүнч алайын дедим. Имиш-имиштен угушума караганда өлдү деп жүргөн кызыңыз Бегайым тирүү сымактай. Өткөн жылы жайда Кашкардан келе жатып, кирекештердин бирине Көк суудан бир келин жолугуп, Лангар деген жерде чоң койчу деген киши болсо амандыгын биле келиң деген имиш. Демек, антип сураган келин биздин Бегайым болбогондо ким болот эле деген жалган кабарды бетине кармап барып, Жутаке Миңбашы чоң койчунун үйүн дагы шимшип чыккан. Түндө түн ортосу ченде эки адамга жолуктум. Кебетеси Чыныгүлдүн үйүнөн чыккан сыяктанды. Аты жөнүн айтышпастан Күлчөгө карап кетишкенсиди деп кечээ эртең менен Жутакенин жылкычысы айтып баргандыктан Жутаке Чыныгүлдүн үйүн кечээ кечке түндө түнү менен аңдытып, акырында мында келип отурушат. Түзгө турмуш этип Жутаке менен түн катар үйдүн айланасын өтө этияттык менен карашып жүрөт. Алар аттарын, жөө баскан адамдын изин тезек аңдыган итче тикиип карашат. Абдымомун болсо мүнүшкөрдүн иттиндей тыпылдап ат байламыш болгонсуп сарай жактарда жүрөт. Эгер бир чуучун киши көрүнсө же шектүү из билинсе, мына Каныбек деп кыйкырып салууга даяр экендигин билдиргенсип, Абдымомун кылычынын сабын улам-улам эптей кармап коет. Чыныгүл үйгө жүгүрө кирип, Кубат айланайын. Эмне кылабыз? Эшикке жүр, Молдекең менен Миңбашы акең жездеңе Куран окууга келишти деп, эки жакты кароого шайы келбей шашылып, Кубаттын кайда турганын да карабай, төрдө төшөлүп жаткан эски ала киездин үстүн шыпырып, төшөктөрүн жайып жатып, эмне айла кылабыз? Кой сойбой уйдун этин берсек, шерменде болобузбу? Болуудам, жүгүрүп барып, Ак Жолбайдан бир союш алып кел. Кою үчүн
Адам десе дагы макул деп карбаластап башын көтөргөндө. Үйдүн ичинде Кубаттын жоктугун көрүп, сырт эшигин ачты дагы. Сол жаккы босого алдына туруп, колун бооруна ала, саал илгери ийилгенсип, көздүн кыйыгы менен кириңиздер дегенсип, сырттагыларга карады. Молдоке, баштаң деп, Жутаке камчылуу колу менен эшик тарапты көрсөттү. Бисмилла деп, түн катары үйгө кирип, Жутаке босогон аттаганда, келиңер деди Чыныгүл. Үйүнө карапайым меймандар келгенде Сардардын күткөнүнө көнгөн. Мындай олуя менен даражасы чоң адамдар келип, Сардардын күткөнүн өмүрүндө көрбөгөн. Чыныгүлдүн жүрөгү алып учуп, эмне деп айтаарын, кандай мамиле кылаарын билбей, эси эндиреп, кулактары чуулдап, муундары калтырай баштады. Мындай адамдарды даңктуу байлар, кадыры өткөн старшылар, байлыгы менен алынган мырза жигиттер тосуп сыйлаарын, аялдардын тосуп сыйлаганы айып болоорун эсине түшүрө калганда, Чыныгүлдүн бүткөн бою дүретип, көздөрү тумандай түштү. Түн катар төргө отураар замат. Аузу деп үнүн чыгарганда, Чыныгүл ушул турган жерине отура кетти. Дайыма Куран окуганда узак окуучу өзгөчө даражалаштарыныкына барып Куран окуганда, Куранды узак окуса өлгөнгө зор сооп болот деп, жарым саатка жакын созуп кырааты менен Куран окуучу түн катар азыр жарты минутага дагы жеткирбей, Алям Такери сүрөсүнүн башын гана кайрып бата кыла салды. Кош келипсиздер деп айтуудан уялган Чыныгүл чай кайнатууга суу алып келүү үчүн челек алып сыртка жөнөдү. Теги бурч жакта бирөө чүмкөнүп жаткандыктан Жутакелер максатына жараша ачык сүйлөшө алышпады. Жутакенин жаңдоосу боюнча Абдымомун акырын туруп, бутунун башы менен ар кайсы жерде акырын басып көрөт. Үйдүн ичи жымжырт. Чапан жамынып түздө отурган кишини аңдыган ач ит көздөнүшүп, Жутаке менен түн катар үйдүн ичин акырын имерип, жүктүн алдынан бери карашат. Биреги чүмкөнүп жаткан киши биз таппай жүргөн Каныбекпи деген суроо көңүлдөрүнө эчең келип кетүүдө. Чыныгүлдүн келатканын дабышынан билген Абдымомун акырын келип, тиги чүмкөнүп жаткан кишиге жакын отурду дагы. Чыныгүл үйгө киргенде, бул жаткан Кубат акемби деди. Капыстан келип калган чоңдурго эмне кылаар айласын таппай, азыр эле турган Кубаттын кайда кеткенин билбей, сүрдөп корккон Чыныгүл жооп берүүдөн жалтайлап, Абдымомундун сөзүн укса дагы укмаксанга салып, капталы кабырылып, капкагы алдагачан түшкөн жез чайнекке суу куя баштады. Чыныгүл чай кайнатууга алаксып жүргөндө, бетин ачып көрчү дегенсип, Жутаке Абдымомунга көз ымдап жаткан кишини көрсөтө ээгин шилтеди. Абдымомун акырын жуурканын четин ачты дагы, качырганын жаза серпип, чөп мыкчып калган күйүккөчө оозун ачып шалдая, эки колун эки жакка жайып, Кубат экен деп акырын гана айтты. Абдымомундун Кубат экен дегенин уккан Чыныгүл уккан кулагына ишенбеди. Эботом, Кубат ушул түшүккө жата калганбы? Жанагы апенди кайда жетип кетти деген суроолор көңүлүнө кылт эте түшкөндө, Кубат качантан бери бейтап эле келин. Мында качан келген деди түн катар молдо. Тиги төшөктө чын эле Кубат жатканын же Абдымомун жанагы апенди менен Кубатты чаташтырып жатканын билбеген Чыныгүл молдого жооп бере албай, тамдын түбү менен төшөккө барып ачып көрдү дагы, соп-суук Кубат эмне үчүн минте калганына түшүнбөй дабдырап. Кандайсың, тура аласыңбы? Үйгө Молдокең менен Миңбаш акең келди. Коку эже, жап, мени шүйлөтпө деп Кубаттын чыймыйы чыга түштү. Жок, жеңе, ноокасы катуу болсо тимеле коюңуз. Биз аттанабыз деп Жутаке көтөрүлгөндө, түн катар менен Абдымомун дагы козголушту. Чай койдум, чай ичкиле. Жесирдин жайын билесиздер го. Кой сое албасам дагы эптеп оокат жасап жиберейин.
Биз ыраазы, Кудай ыраазы жеңе. Сардар акемен карызынан кутулганым эле кубанычтуумун. Аманчылык болсо чайды эми келгенде чээрбиз деп. Жутаке галошун кийгече түн катар молдо сыртка чыгып кетти. Эч болбоду дегенде нан ооз дейсеңиздер деп Чыныгүл безеленип идиш аягына карай жүгүрдү. Ал кичинекей кырма кара табактын ичин сүртүп, казанга татынакай жабылган нанды бир нечеге сындырып, табактын алдына көгала бөз дасторконду төшөп, алдынан куш колдой кармап сыртка чыкканда жапырт аттанган жутакелер рахмат дешти дагы нанга карап коюшпастан жүрүп кетишти. Нан ооз тийгиле дегенсип ит асла үрүп кошо жүгүрдү. Чыныгүл табагын кош колдоп кармаган калыбында жутакелердин артынан жалдырап карап турат. Ал жөн эле карап турган жок, ушунчалык чебеленип, чын ниети менен тамак жасайын десе, чоңдордун күйбөгөнүнө кадырлап ала жүгүргөн нанынан ооз тийбегенине ичи күйүп, өзүн адам катары көрбөгөнүнө арданып, кедейдин иши кедей, жесирдин иши жесир, даражасы кемдин иши кем экен го деп арман ой менен ыйлап отурат. Анын жашы жамгырдай төгүлүү менен санаасы санга бөлүндү. Жутакедей даңктуу миң башыга түн катардай молдого жакшылап тамак жасап берип эмес, жарым сындырым нан ооз тийгиз албагандан кийин өлгөнүң ошол деп абысын ажындар айтса эмне дейм деп ойлогондо Чыныгүл эчкирип жиберип токтоду. Бирөөнүн үйүнө барганда көздөгөн максатына жетпесе же барган үйүнүн ээси копулуна толбой калса, болбосо үй ээсин эптеп кыйкымдагылары келсе, үй ээси жалынган тилди албай же ак нанынан чымчып ооздоруна салбай аттанып кетүү манаптардын сүйгөн ыкмаларынын бири. Алар ушундай кылыктар менен үй ээсин уялтат, эл алдында шагын сындырат. Ыгы келе калганда ошондо конок кылбагандыгы үчүн айыпка жыгышат. Баары да мурда манаптар мындай жоруктарын эл арасына таратып, ал үйдүн ээсин адам катарынан чыгарып, дайыма сөзгө сөлтүк, кепке кемтик маскара кылышат. Чыныгүлдүн жашын жамгырдай төгүп турган чоң себеп ушул эле. Кубат төшөктөн туруп, эшиктин тешигинен эжесинин селейип турганын, жутакелердин алыста кетип баратканын көрүп, кайра келди дагы. Жүк тактанын алдындагы уроонун оозундагы көрөн шүрүн төгүлгөн чийди алып, «Шадагашы апендим, кайыш кыйлай кетти, чыга бей» деп, өзү ооз күйдүн терезесинен уулуга түшүп, бакка жашына эки жакты карады. Тетигинден ары далдага кирип кеткен жутакелерден башка кыбыр эткен жан көз келинбеди. Ал шашылбай айлананы дагы байкоодо. Мен го аялмын, аял болгондо дагы жесир аялмын. Алар мындай жесирдин колунан тамак жегилери келбеген чыгар. Кубатка кайсы жин тийди? Ал эмне үчүн бирөөнүн төшөгүнө амалданып жата калды? Чоңдор Кубатка капа болушкан экен го. Соо киши оорумун деп жатып алса, кимдин ачуусу келбейт? Өнөрүң менен жерге кирген тантык деп ойлогондо, Кубатка ачуусу келгендиктен Чыныгүлдүн өңү кумсара түштү. Жанагы касиеттүү адамдардын бере турган шыбагасынан куру калтырып отурган Кубат гана болуп сезилгендиктен Чыныгүл үйгө ачуулуу кирди. Ал колундагы табакты ыргыта таштап төшөккө барды да: «Көтөр башыңы, Кудай албаган, коо жаман. Ооруй турган учурду, кыла турган кесирди тапканын кара» деп ачуусу менен жуурканды чапчып алганда, «Сизге эмне болду?» дегенсип, теги киши башын көтөрө калды. «Ай бетим кокуй» деп ачуу үнүн чыгара бакырып, Чыныгүл көздөрүн алайткан калыбы менен кетенчиктеп барып тамга сүйөндү. «Эмне болду эжеке?» деп сырттан Кубат кирип келип, эмне окуя болуп кеткенине түшүнбөй таңданып тура калды. Тиги киши сөздү өзүнө келтирип, капа болгондой жана тиги аял маскаралап жаткандай сезгенсип, башын чайкап, эрдин тиштеп Кубатка карады. «Эмне болгонду көрбөй турасыңбы, Кубат аке?» «О Кудай» деп Чыныгүл эси чыга тамды жээктей оң жагына жылды. Ушул үйгө келгенден бери Чыныгүлгө бир ооз сөзүн угузбаган, тили сүйлөөдөн, кулагы угуудан калгандай болгон,
Нес апенде шап етіп башын көтіре қалып сөйлеп жібергенде Чыныгүл чын эле чоочуп кетти. Айланайын, ачык айтчы, сен кимсиң? Чын эле Олуя апенде болсоң жашырба. Эгер бирөөдөн кордук көрүп жашырынып жүргөн киши болсоң, аны да айт, жардам деле берейин. Бирок чыныңды айт. Жанагы кишилер келип отурганда, бул төшөктө сиз эмес Кубат жатпады беле? Же менин көзүмө бир укмуш көрүнгөн беле? Эми сен кайдан бул төшөккө жата калдың деп, Чыныгүл таңданып, калтыраган үнү менен Кубатка карап, сен кайда жүрүп келдиң деди. Шадагаш эжеке, менден эчтеме шуяба. Тиги Олуя өзү айтыша ук, болбошу мен айта албайм. Алдына өбөк, аркасына жөлөк кылган бир тууганы, ушинтип айтканда Чыныгүлдүн ишенбеске чарасы барбы? Үйдүн ичи менен айланасындагы жерден башканы көрбөгөн, эл арасында болуп жаткан аки чүкүнү билбеген. Куураган куу турмушунан башканы ойлобогон жана ойлоого акылы жетпеген шурдуулар көп эле. Аларга күлбөй карап туруп, баланчанын эшеги улак тууптур. Балан жердеги бир байдын түбөсү кулун тууптур. Бастанча киши эки дүйнөнү тең билген Олуя болуптур десең, Кудая тобо деп жакаларын кармайт дагы айтканына ишене бере турган. Кагылайын Олуя, Кубат экөөбүз жетим өскөн элек. Эми мен жесир болуп отурам. Жакшылыгыңды бизден аяба, жамандыгыңды көрсөтпө. Эч качан эч кимге сыр ачпас үчүн касагылам деп Чыныгүл көзүнүн жашын төгүп жерге чөгөлөй калып, жакасын мууна карманды. Жапбек эштектен жумасынын атын минип, Каныбекти издегенде ал Каныбекти тапмак тургай, кардуу бороондо адашып жүрүп, таң атканда гана үйүнө барган. Каныбектин дайынсыз жоктугун билишип, чоң койчу менен Сурмаш ыйлап үйүнө кайтышкан. Ошондон бери алдыртан чекмелеп, ар кимден сурап, чоң койчу тынбай Каныбекти тымызын издөөнүн аракетинде. О, жан кылып жараткан Кудай, эчен жылдан бери эзилип жүрөгүм Каныбекти көргөндөн бери айыгып калбады беле? Мен байкушту кудуретиң менен эмне кылдың? Аны жайына койсоң, жалгызым Бегайымды таап бербейт беле? Каныбекти көзүмө көрсөткөнүңдө өлдү деп жүргөн Бегайымымды тирилткендей болбодуң беле деп Сурмаш зарлап отурат. Түн катар менен Жутакенин сөзүнө эрип, Каныбекке акылдашпай туруп, ар кимге сыр ачкан кылмышын мойнуна алган Жапбек ошондон бери оору. Анын оорусу кардуу бороондо түндө таекесинин атын карап жүргөндө эски мүрзөлөрдүн арасынан жабышкан коёнчук. Анын бул коёнчук оорусу чыныгы коёнчук эмес, Жутаке менен түн катардын көздөрүнө көрүнүүдөн качырган амалдуу коёнчук. Үйүнө ким гана келбесин, Жапбек оору, эки колун тырыштырып, бүткөн боюн чирентип, тиштерин кычыратып, көзүн чакчаңдатып, шилисин кержеңдетип, башын жулдурган кара короздой тырпырайт да калат. Айбаланын ыйы жөнүндө айтып да кереги жок. Анын мурун өлгөн бир тууганы өткөн күздөн бери тирилип келгендей сезип жүрсө, эми ал агасы кайра өлгөндөй сезет. Каныбектин дайынсыз жоголушуна сен гана айыптуусуң деп, кээде Айбала Жапбекти жемелейт, кээде орогу менен көтөрмөсүн көтөрүп куурай алымыш болуп адырга чыгат. Каныбекти издеп айлананы карайт. Балким бул жерге өлүп калган болбосун деп, дөмпөйгөн кардын алдын чукуп көрөт. Кары эрип карарган ит жатактарга да барат, бирок Каныбек жок, эмне болгону белгисиз. Баягыда Жапбек түн катар молдонун үйүнө барып, Жутаке Миңбаш экөөнүн тилине кирип, бир канча жигитти артынан ээрчитип алып, аларга жигит болуунун аракетине кирип, Каныбекке акыл салбастан жакын санаалаштарына акылдашып жүрүп, Кубаттыкына конгон. Каныбек жөнүндөгү сырды түн катарларга эки рет айтып жибере жаздаганын да айткан. Кубат макул деп Жапбекке убада бергени менен көңүлү анын айтканына эриген эмес. Ал Жапбектин айткандарын Каныбекке тып акылдашууга келатканда,
Алдынан Темир жолугуп, Кубат эке, иш чатак, мени түн катар чакырып, Каныбекти кармап бергин деп тапшырды. Кана, эмне айла кылабыз деп Темир айтканда, Шадагашы Темей, Каныбекти каймап бейим деген киши өжү каймалып калышын. Жанагы Жапегиттин көңүлү бужулуп жүйчөгек. Чадагашы, сен мага жайдан бей, Каныбекти Жапектин үйүнөн ойдап башка жака багалы деп Кубаттагы билген бир топ амалды айтканда, Темир ошол замат эле жылкыдан бир мыкты атты Кубатка кармап берип, болгон окуяны Каныбекке жеткирүү үчүн Темир чаап бара калганда Жуманы булактын боюнан жолуктуруп, амалдары жөнүндө айткан. Ошондо Жума болгон окуянын жайын Каныбекке айтып, өзү Каныбек менен урушумуш болуп үйүнө кеткен. Кардуу буроонго аралаш Каныбекти кармай калып, чийнеге таңышкан атчан Темир чийнечини Кубат эле. Ал Каныбекти өз үйүнө алып баргандан чоочулап, ушул эжеси Чыныгүлдүкүнө алып келген. Каныбектин мында экенин Жума, Кубат, Темир үчөөнөн башка жан билбейт. Мына бул жалган жеринен Олуя апенди атыгып, бир канча күндөн бери Чыныгүлдүн колунан тамак ичип, соо мүнөзүн келесоодой көрсөтүп келгенден бери Чыныгүлгө бир ооз дагы кеп айтпаган, эми өзүн Олуя көрүп жалынган Чыныгүлгө жылмая карап төшөктүн үстүндө отурган киши Каныбек эле. Дайыма ырымдап жума сайын сакалын кырып берүүчү Жума карыя Каныбектин акылы боюнча бул үйгө келбей калган. Ал Каныбектин абалын Кубаттан билип, оюндагы дарысын ошол аркылуу берип тургандыктан Каныбектин сакалын алаар киши жок. Эгер мени менен таттуу турам десең, таяк жегиң келбесе, эркекке көз артпа, тигилип караба, көзүңдү тешип коем деп Раматылык Сардар көп айтып жүргөндүктөн Чыныгүл жаш күнүнөн тартып эркекке тигиле карабай турган адат үйрөнгөн. Ошондуктан ал Каныбекти биринчи көргөндө алдыртан бир ирмеп гана караган. Анда анын сакалы кызыл кулак, Нигматулланыкындай таза кырылган, муруттары баг жайган жигит сыяктуу көрүнгөн. Эми болсо анын баг жайган кара мурутун курчоо калгансып, кирпинин жүнүндөй тикчийген кыркма кара сакал куулаган арпадай өсүп, бет көрүнүшүн бүтүндөй өзгөртүп, анын жашы 50дөн ашып кеткен сыяктандырып салган. Раматылык Сардардын ич тардыгынан коркуп, үйүнө бейтааныш киши эмес, тааныш киши келсе дагы, үйгө кирип чыкканда ал адамга тике карабай жер карап, андай адамга чай сунганда оң колунун чыканактарынан алысты көрбөөгө кунталган Чыныгүл Каныбектин көрүнүшүнө азыр аябай таң калды. Бул бая күнкү Кубат чийнеге салып келген апенди эмес, такыр башка. Эгер ошол апенди ушул болсо, анда ал апенди касиеттүү дубалардын күчү менен азыр эле өзгөрүлүп алган сыяктуу. Ооба, Чыныгүл дал ушундай ойлоп, ушундай сезди. Чыныгүлдүн окуяга түшүнбөй таң калганын, чын ниети менен касамын айтып, чөгөлүп турганын сезген Каныбек: "Кубат аке, эжем убадага бек сырга көк чыгаар, көз ачык тудук апенди" деп Кубаттын айтканына ишенип жүргөн Чыныгүл Каныбек экинчи ирет сүйлөгөндө дагы чоочуп кетти. О Кудай тобо! Анын нурдуу бети кумсарыңкы тартып, көкүрөгүн артка кыла, жакасындагы бекем кармап, көздөрү алая түштү. Кубат эжесинин бул айтканынан кайтпай тургандыгы менен мактангандай күлүңдөп чөк түшө калды дагы. Андан коюкпа Шадагашы, ташты таш менен уйганда шу чыкпагандай эле. Анда эжеме сырыңды айта бер, Кубат аке. Кубат макул дегенсип Каныбекке колун жаңсап койду да, эч качан сыр жашырбаган эжесинен Каныбек жөнүндөгү сырды жашыргандыгына айыптуусунуп, ошол айыбына эми эжесинен кечирим сурагансып бир карап жылмайып алды дагы. Шадагашы эжекебай, жаман бий тууганыңдын күнөөшүн кечий. Мен шага билдийбей калп айтып, бий топ күнөө кылдым. Бийок өжүм үчүн эмес, мына бул киши үчүн. Сен бул кишини билешиң. Кайдан жүрүп билем деп Чыныгүл таңдана Кубатка
жакын жылып жалпак отурду. Илгейи, сайдай жеждем, ыяматылык, жанагы түн катай молдо, Жутаке Миңбашлай менен тойчу датканы ейчип, алайдагы Айдайбек датканын кыжынын тойуна байгандагы ишиңдеби? Аны кантип унутайын садаган, ошол тойдо жездең раматтылык улак тартышам деп, Айдарбек датканын кулу Каныбек минген өгүзгө атынын курсагын жардырып келген. Эмесе ошол Каныбек ушул эжеке, деп Кубат кубанычтуу күлүңдөй оң колунун сөөмөйү менен Каныбекти көрсөттү. Апи ботом, антип калпайтпа? Каныбек Шиберге айдалып кетип өлүптүр деп өзүң эле айтып жүрбөдүң беле? Өлдү дегени биш, калп экен эжеке. Мына аман келди. Калпыңды койнар. Кудай ойсун. Миң сан элге улак бербеген чоң койчунун кызын алган, кийин датканын ак жалын минип качкан, Кашкардын камагынан кутулуп, анан Сооронбай Миңбашыга тутулуп, Кыр Шиберге айдалып кеткен Каныбектин өзүсүңбү? Ооба же, дал өзүмүн. Ошол барган киши тирүү келбейт деген Кыр Шиберден аман келдиңби? Ооба же, адам көрбөй турган азаптарды көрүп жүрүп аман келдим. Кой калпыңды айланайын. Калп айткан кишини өлгүдөй жек көрөм. Бул көз ачык апенде эмеспи? Эми Каныбек боло калдыңарбы? Бир топ күндөн бери ар кайсынын башын чатып, мени маскаралаганыңар дагы жетишет. Эми Кубат экөөң тең үйүмдөн жоголгула. Шадагаш эжекебай, шүйлөбө, тантыраган өлүк. Чык үйдөн деп, Чыныгүл ачылуу чамынып, ордунан тура этек жегин кагына сыртка карай жөнөдү. Калп айтшам, мүйт кетейин эжекебай. Ортоңку эшиктен жер босогосун аттаган калыбынча, Чыныгүл каарын бетинен чыгарып, босогону кармап тура калып. Эгер калп айтпасаңар, эмне үчүн келер замат? Бул сырыңарды айтпайсыңар? Эмне үчүн көз ачык апенде болуп кууланасыңар? Эже, мен Сибирдин камоосунан качып чыккамын. Ошондуктан менин душмандарым артыман аңдып жүрүшөт. А тигил жакта, бул жерде сени ким аңдамак эле? Душмандарың ким? Жанагы түн катар молду менен Жутаке Миңбашы. Алар Сардар жездеме Куран окуганы, ак ниети менен келишкен жок, амал менен мени издеп келишти. Койчу деп, Чыныгүл Каныбектин маңдайына келип отура калганда, сырттан арсылдап ит үрдү. Кубат жүгүрүп барып, сырткы эшиктин тешигинен шыкаалай кайта жүгүрүп, эштектен жуманы, жашын. Чыныгүл туруп эшик тарапты карагыча, Каныбек жүктүн алдына кирип кетти. Кубат Каныбек кирип кеткен жердин бирдемесин оңдомуш болду дагы төшөккө жата калды. Каныбектин кайда жетип кеткенин көрбөй калган Чыныгүл жакасын кармап ичинен күбүрөп келме келтирди дагы. Жанагы киши чын эле Каныбекпи? Каратып туруп көздөн кайын болуучу дубасы бар экен го? Ооба, ошондой дубакөй сыйкырчылык жайы болбосо, Кыр Шиберге барган киши аман келмек беле деп ойлоду дагы келме келтирди. Кагылышуулар. Кадырлуу Миңбашым, жокшултуунун башын чатып, мени бала алдагандай кылбаңыз. Миң аракет кылсаңыз дагы, мени сиз алдай албайсыз, жана мен сизге алдатпайм. Мындан ары бирибизге бирибиз буламык жедиришкендей жүргөн так жүрүшөлү. Янга айтылган убаданы айтылгандай аткарышалы. Иштегиңиз келсе иштегендей иштеңиз, иштегиңиз келбесе мен иштей албайм деп ачык айтыңыз. Иштейли деп эле деп Жутаке иштери жөнүндөгү оюнан айтайын дегенде. Эмнени иштеп эле? Эмнени? Биз берген акчаны түн катар молду экөөң тоюшуңча жеп, калганына мен тапкан жарактарды сатып алмыш болдуңарбы? Жок, Миңбашым, ал иш эмес. Сатылып алынган куралдын катылып жатышын мээси бар киши иш деп айтпайт. Ар бир мылтык менен кылычтын ээси болуп, большевиктерге каршы мылтык атылып кылыч чабылып турса, анан ошону иш деп айтат. Же жарактардын баардыгын катып коюп, күнүгө бирден бээ союп, ак билек айымга арак шарап куйдуруп ичип, куунап отурганыңарды иш деп жүрөсүңөрбү? Андай иштердин деп
Календер зиркилдеп колундагы асамусасы менен бутундагы чокоюн чапкылай көрсөттү. Анда ишиңердин баркы, менин мына бул жаман чокоюма жабышкан ылайчалыктагы баркы жок. Андан көрө мылтык менен кылычыңарды датка бастырып чиритпей, катындарыңарга бөлүп бергиле. Алар сабоо кылып, жүн сабап убайын көрүшсүн. Жутаке миңбашы өткөн күздөн бери иштеген иши, чокойго жабышкан ылайчалык баркы болбой калгандыгына жаны чыга жаздады. Хей, самтыраган акмак Календер. Биздин иштеген ишибиздин баркы кантип эле сенин чокоюңа жабышкан ылайчалык болбосун деп бакырып, адатынча айылдагы чыгым төлөбөгөндөрдү же кыжырына тийгендерди камчы менен сабагандай мына бул самтыраган Календерди жонталаштыра басып алгысы да келе түштү. Бирок Жутаке миңбашы самтыраган Календерди тура калып, жонго басып алмак түгүл, отурган ордунан козголуп Календерге тике кароого дагы жарай албады. Түн катар молдо болсо, кулда кулак жок, Календерге өйдө карамак турсун ичинен бышып, заарасы житип, алдындагы шайы төшөктүн бетинен көрүнгөн көктөө жипти сөөмөй менен чукулап отурат. Мына бул Календер миңирет самтырамак тургай, бүткөн боюн мор кылып жылаңаш турса да, Жутаке менен түн катарга кожоюн, анын айткан дегени деген. Кың дешке акылары жок. Кулактарын кесип алса, унчукпай гана улуюп отура берүүгө экөө милдеттүү. Бирок өкүм сүйүлөп, өктөмдүк кылып көнгөн Жутаке менен түн катар алдарын байкабай аксымдык кылгылары келет. Жутаке менен түн катар Календердин болот кайырмагында. Ал экөө бул кайырмакка тирсегинен, мурдунан же эрдинен же таңдайынан эмес, көмөкөйүндөгү кичине тилдеринен өмүрлүккө чыкпас болушуп илинишкен. Алгачкы учурларда анча-мынча акчаларды түн катар менен Жутакеге Календер өз колу менен берип жүргөн болсо, кийинки учурда такыр башка шартка айланган. Бир күнү түн ортосунда түн катар менен Жутаке жылуу төшөктө магдырап уктап жатышканда, бек турган дарбазаны өз ачып, беттерине кара резинка маска кийген, белдерине тапанча жана шамшаар илген эки кишини ээрчитип Календер келген. Бул эки киши биздин адамдар. Мындан ары менин убактым болбой калганда, ушул эки адам силерге жолугушуп турат деп коюп гана жүрүп кеткен. Дагы бир түнү ошол түшкө кирүүчүдөй болгон маскачан экөө темир сандыкка салынган акча алып келип берип кетишти. Ошол эки кишини баштап баруу боюнча түн катардын эки жигити жарак алып келишкен. Анын кийинки түнү дагы баягы маска кийген экөө келди. Силерге Камалбек афендим салам айтты. Биздин иш жаман эмес. Түн катар молдо менен Жутаке миңбашы өз иштерин илгерилетсин, жигиттерин тездетип курап, Айдарбек татканын уулу Карабек Корбашыга кошулушсун деди. Албетте афендимдин айтканын эки кылбайт деп, силерге ишенебиз деп кетишкен. Дагы бир жолу Жутаке менен түн катар Камалжан байдын үйүндө болушуп, Мама Жунус казы менен бирге отурушуп, большевиктер менен кантип күрөшүү жөнүндө акыл курушуп, андан караңгыда үйгө кайтышканда, маска кийген экөө караңгы көчөдө жолугушуп, Камалбектин айткандарын айтып, Камилжан байдын үйүндө кандай кеңеш болгондугу жөнүндө сурап кетишкен. Тек маска кийген эки киши түн катар менен Жутакенин түшүнөн да өңүнөн да кетишпеди. Кайдан келип, кайда кеткени билинбейт. Күтпөгөн жерден ойлобогон учурда жолугушат дагы кайра жок болушат. Достошуп жүрөбүз, эми абдан таанышып алалы. Сиздер кимсиздер? Аты жөнүңүздөр ким деп Жутаке менен түн катар сураганда, биздин аты жөндү, ким экенибизди сурабаңыздар. Афендимин. Афендимин айтканын айткандай, аткара тургандардын жанына жан салабыз. Эгер касташса, андайлардын жанын алабыз дешип, маскачан экөө чоң арыктагы суун аттап өтүшүп, ак бууранын сайына карай жылт коюп көздөн кайын болушкан. Календерден алынган акча байлыгы, маска кийген экөөнүн көз боочудай шамдак айлыгы түн катар менен Жутакени бакалоолорунан
чынжыр өткөрүп суу түбүнө байлаган жаяандай кылган. Мына ушул себептердин бардыгы эми мына бул самтыраган календердин алдында Жутаке менен түн катарды кулагын кескен кулдан бетер улуюп гана отурууга мажбур этти. Календер каарын бетин айландырып, тиги экөөнү алая карап басын күн менен: «Дин ислам үчүн күрөшөбүз деп берген убадаңар кайда? Дин ислам үчүн ушинтип ак май жеп, кызыл чай ичип, май пайып отуруп алып күрөшөбү? Большевиктер Москвадан бери кантип келатканы эсиңердеби? Ташкенттеги большевиктер эмне кылып жатканын унуттуңарбы? Сен экөөң ушинтип отурсаңар, Ошко большевиктер келбейт деп ойлойсуңарбы? Же мен келдим деп большевиктер кыйкырып көрөнө келет дейсиңерби? Жок, большевиктер бизге окшобогон кенеби сакмактардан эмес. Алар сен экөөңдөйлөрдүн мурдунан кирип, оозунан чыгат. Ош Москва эмес, Ташкенттен да айчалык алыс. Бул жерге большевиктер келе албайт деп жүрөсүңөрбү? Анда келжирегениңер, дал ушул Ошто большевиктер бар. Куйрукка бирөө шибеге менен сайгандай, Жутаке менен түн катар селтете обдулушуп, большевиктер бар деген сөздү жаңылыш угушкандай. Ошто большевиктер бар дейсизби? Кайсы жерде? Менин койнумда деп ачуусу келген календер сол колундагы аса таягын шарак эттирип, оң колу менен сол жаккы койнун бир салып, тиги экөөнү жеп жиберүүчүдөй тиктеп: «Кайсы жерде? Эгер алардын кайсы жерде экенин билген болсом, сен экөөңө айтып отурбай, алда качан тындым кылдырып салмакмын». Үйдүн ичи жымжырт боло түштү. Акбилек айым эшектен бетер иштеткен эки катындын эмгеги менен жасалгаланган үйдүн ичи абдан сонун. Жерге төшөлгөн асыл килемдер, анын үстүнө төшөлгөн шайы төшөктөр, төр жактагы тахманга катарлата коюлган бир нече сандык, алардын үстүнө жыйылган эчен сонун жууркандар. Эки тараптагы текчелерде түркүн поорум менен коюлган идиш аяк. Теги бурчта чырмооктун жаңы ачылган кызыл ала гүлү сымал болгон граммофон. Анын артында Акбилек айымга жагынып Жутаке алып келген илбирстин териси менен эки суусар, бир кундуз. Жутаке менен түн катардын алдында бетинде түркүм тамагы жайнаган жалпак тегерек стол. Анын түн катар жаккы четинде сарала гүлдүү чайнек, каздын жумурткасындай ак чыны. Алардын жанында созулонуп күйгөн шам. Тек үйдүн ичиндеги шай келишкен татынакай көрүнүштү береги самтыраган календер гана булгап турган сыяктуу. Календер каарданган көрүнүшүн жумшартты. «Адигине старчыны билесиңерби?» «Билбегендечи» деп Жутаке чөп түшө калды. Дал ошол Адигиненин тууганы, жашында Буров деген адвокаттын үйүндө жүрүп орусча окуган. Кийин Буров менен бирге Ташкентке барып, ал жерде полиция кармаганда алайдагы Айдарбек Даткага барып бала окутуп, андан кармалаарында качып кеткен Акмат Чолокту билесиңерби? Мен билем, деди түн катар кап түбүнөн чычкан көргөн мышыкча жылчыйган көзүн тикчийдип. Дал ошол Акмат Чолок мени жаздырып, мен салган капканды карыштырып, таптырбай жүргөн большевик. Ал батчагар өлгөн деген сөз жалган бекен, деп түн катар таңыркап көздөрүн дагы чоңураак ачты. Силер алайдан же Оштон мындай чыккан адамдардын бардыгын өлдүгө чыгара бересиңер. Чынында алар өлмөк тургай, өрөйлөй басышып, өзүңөргө көр казып жүргөнү менен ишиңер жок. Ташкент менен Оштун арасында бардык кабарды ташып, Оштогу 1,5 адамдарына акыл берип, элдин арасын бүлүнтүп жаткан ошол Акмат, элдин бардыгы өлдү деген Каныбекчи? Баса афендим, анын үй бүлөсү жөнүндөгү айткандарыңыздын жайы кандай? Календер өтө жумшарып, өзүнүн иштеген иштери менен тиги экөөнө саал мактаныңкырай, угулган ушактарды чекмелеп отуруп, Ак Бууранын арка өзүндөгү Дыйкан кыштагында жашаган Сламжан деген кашык чабышканы таптым. Бирок барып турган
Митайым ауышка экен, ким экенин билбедим. Жамал аттуу кыргыз зайып Белек аттуу баласы менен ооз күйүмдө ижарага турган эле. Жакында кайдадыр качып кетти дегенден башка эчтеме айтпай койду. Өткөн базар күнү ошол ауышканын кызы Мукарамага сиздерге келип жүргөн эки жигиттин бири үйлөнгөн. Албетте турмуштан кыйналган. Эрден көзү каткан Мукарамага төгүлүп чачылып жаткан сырын айттырбай коебузбу дешти. Демек, алардын үйүндө жүргөн Жамал аттуу зайып Каныбектин катыны Анархан экен да деп Жутаке Календердин айтаарын алдын ала биле койгонуна кубангандай жылмайып ага карай моюн созду. Ооба миңбашым, Анархан кууланып баласынын Эркин деген атын Белек коюп алган. Эми Анархан ушул кашыкчынын үйүндө экен. Жок молдоке, менин экинчи жигитим Мукарамага жуучу болуп барып кеткенден кийин Анархан баласын ээрчитип качып кетиптир. Баса Каныбектин келгенин же келбегенин алар билишет бекен? Каныбек келиптир, бул чын. Каныбекке баласы Эркин жолуккан, бирок бирин бири тааныбаган. Баласы Каныбек менен жолугушканын үйүнө айтып барганда Анархан жашыруун сырын ачып, баласы менен Мукараманы ээрчитип түнү бою уштун ичин тинтип чыгышса дагы Каныбекке жолугушпай калган. Ой, иттин катын ой, бирдеменин шегин алып, капканды карыштырган түлкүчү жылт койгон экен да деп Жутаке талыган тезесин оңдонуп койду. Муну эсиңерден чыгарбагыла деп Календер белин түзөп какая түштү. Жок афендим деди түн катар. Мындан аркы Белек аттуу бала менен Жамал аттуу катын жолукса табычкынбайбыз. Камилбек афендим, бирок эмне үчүн эле Каныбектин артынан ушинтип сая түшүбүз деп калдык. Айдарбек татка жана Аяш уулум Карабек мага Сооронбай миңбашы Жутаке миңбашыга кат жазды. Каныбекти өлтүрсөк, өз жаныбызга тынч кармап берсек, мен Айдарбек таткадан алкыш алам. Жутаке миңбашынын төшөгү жаңырат деп түн катар кытылдап күлүп койду. Эгер, деди Календер кайта каарданып, аса таягы менен жерди уруп, эгер бирөөң таткадан алкыш алуу үчүн, экинчи Сооронбай миңбаш алып берүүчү сулуунун жылуу төшөгү үчүн гана Каныбекти издеп жүрсөңөр, анда экөөң тең акмаксың деп Календер ары бери каршы териш чуркап, бардык күчү менен аса муса таягын жерге урганда үйдүн ичи шарак-шурак этип барып токтогондой боло түштү. Ушунча жашаган өмүрлөрүңдө мына бул сыяктуу самтыраган Календер эмес, кадыр барктуу датка, миңбашы салабаттуу ажылардан дагы сен деп катуу айтылган сөздү укпаган түн катар менен Жутаке азыр мына бул Камалбектин акмаксыңар деген сөзүн укканда экөөнүн бүткөн бойлору дүрүлдөп, бардык кадыр барктарынын ташы талкан болуп, абройлору жер менен жексен болушкандай сезишти. Ушинтип курдоп тилдеген Камалбек баш ийдирген кожоюн эмес, Кудайдын досу делинген Мухаммед пайгамбардын өзү болсо дагы аны азыр өлтүрүп же колунан өлүүгө даяр экенин билдиришкендей. Ким акмак дешип орундарынан атылып тура калышты. Отургула деп Камалбек бакырганда тиги эшиктен маска кийген экөөнүн башы көрүндү. Мурдун азоолугунан жаңы көз өтүп, кылдан жасалган буйласын ачылуу ээси катуу силке табылгы таяк менен тизиге шак дегизе тартып жиберип чөгөргөн бакырчак төөдөй болушуп, туйлап тура калышкан түн катар менен Жутаке кайра отурушту. Каныбек ким экенин билесиңерби? Аны баягы эле ыргыткан сөөктүн баары башына тийген кул деп жүрөсүңөрбү? Жок, акмак деген сөздү билген кадырмандарым, Каныбекте бирге жүргөн кулдар, койчу колуң, жылкычы-пылкычылары гана эмес, анын атын угуп, кабарын билгендердин баардыгы жакшы көрүшөт. Ошол үчүн эл Каныбек жок десе бардай көрүшүп, өлдү десе тирүүдөй сезишет. Эчен жылдан бери анын ырынырдап, комузун чертип, чуурун тартып келатышат. Сенин жылкычың Темир Каныбектин ырынырдап жүргөнүн билесиңби? Ак шариаттуу молдом. Жок, билбейсиң. Билсең дагы алырдын маанисин түшүнбөйсүң.
Кулунжал болот кийгеним, кулун том болот кийгеним, куурасам акыл табышаар, кумар көз болот сүйгөнүм, кызыл ат болот мингеним, кыл торко болот кийгеним. Кыйрыбыз өсүп өркүндөп, кызыгын көрөм дүйнөнүн деп, темириң безилдеп ырдап жүргөнүн уккан белең. Өткөн күздөн бери мен бир нече жолу уктум. Мурун болоор деп арсар күмөн ырдаса, ал азыр болот деп ишенип ырдап жүрөт. Экөөң ушинтип ууртуңдан май агызып, жылуу төшөктө тердеп жата берсеңер, темир жакында экөөңдүн башыңды каш кулактын ийнине тыгып, анан болду деп ырдайт. Түшүнөсүңөрбү ушуга? Баса мындан бир канча жылы мурун Каныбек жар көрүшөйүн деп Сооронбай Миңбашынын кызына токмок салганда, ал кыз ордунан турбай койсо, Каныбек эмне ырдаганын билесиңерби? Тойгундан жалгыз туулган бозум түлөк шумкарым, кара байыр казанат, какырдуу чөлдүн толпармын. Кайрып таптоо келишсе, кажыбай мен да чуркаармын деп ырдап, Сооронбайдын кызын токмок менен уруп чыгып кеткен. Ошондо кул чагында мындай ырдырдаган Каныбек эми кандай ырдамак? Кайрып таптоо келиште, кажыбай эми чуркаармын деп ырдайт. Түшүндүңбү бул ырдын маанисине? Куурап кул болуп, бутун суукка үшүтүп баса албай жүргөнүндө Акматтан окуган Каныбек Сибирдин түрмөсүндө жүргөндө кимден окуду деп ойлойсуңар? Каныбек Ленин менен түрмөдө бирге жүргөн экен деген сөздү да уктум. Мен буга ишене албайм, бирок Ленин менен бирге жүргөн революционерлерден сабак алганын эч ким айтпаса дагы билип турам. Учурган ушактарга караганда ал согушта жүрүп жарадар болуп келген. Демек, бир нече жыл бою түрмөдө жүргөн революционерлерден окуган, анан согушка катышып жүрүп келген Каныбек азыр кандай Каныбек деп ойлойсуңар? Биз үчүн ал абдан коркунучтуу Каныбек. Бай менен манапты жоготобуз, эмгекчилерге жыргал замана болот деп. Каныбек революция жөнүндө өзүнүн шариятын баштоочу болсо, Молдоке, сиздин шариятыңыз иттин үргөнүнчө да болбой калат. Сиздин Миңриет окуган аятыңыздан Каныбектин жүргүлө деген бир ооз сөз өтүп кетет. Анын үстүнө анын алдыртан байланышкан большевиктери бар. Ал большевиктер Каныбекке бардык жагынан жардам берет. Мына ошондо койчулар кочкорду, уйчулар буканы, төөчүлөр буураны, жылкычылар айгырды, дыйкандар буурусунду минип алышып, Каныбектин артынан жөнөшөт. Көрдүңөрбү, биз Ош менен Экалайга мусулмандын байрагын тигиш үчүн Каныбек кандай экенин, эмне үчүн саризине чөп салып Каныбекти издеп жүргөнүбүз эми түшүнүктүү болдубу? Албетте, деди. Түн катар үнүн акырын гана чыгарып башын ийкей. Анда кош болуңуздар. Жума күнү намаздан кийин мечиттен күтөм. Кайдан канча жигит кураганыңыздар жөнүндө ошондо ачык угам, деди дагы. Камалбек шарт коюп чыгып кетти. Ол да Кудай ай, менин шорума кайдагы Каныбек жаралган эле. Өткөн күздөн бери Каныбек менин кулагымдын кужурун алды го. Өзгөчө түн катар молдонун айылындагы малайларынын катындары күнү бүгүнгө чейин кулагымды тындырбайт. Каныбек чоң койчунун күйөө баласы экен. Жапек менен Кубат Тантыктын жан аяшпаган досу экен. Эми ошол Каныбек Кырышыбердеги камалып жүргөн жеринен качып ушул айылга келген эмиш. Аны чоң койчу багып жүргөнүн же Жапек менен Кубат багып жүргөнүн уга алдыңбы? Чоң койчунун кайынатасы Жума деген багып дарылап жүрөт дешкени кандай дешип, ойго келбеген суроолорду сурашат. Кала берсе, эми аталуу, балалуу экөөң минтип турсаңар. Эмне кайдагы Каныбек үчүн экөөң бириңе бириң бычак урганы турасыңарбы? Кой, ачууңду тый. Балдардын атасы деп тото калтыраган үнүн чыгарып, бердине кучактай кармап артка түртүп турат. Айланайын аке, ачууланбасаң, ата деген балага ачууланат, кей. Анысына капа болбосоң, акебай, акырын сыртка чыгып кете берсең деп, Жамал коркконунан калтырап, акылынын жетишинче темирге акыл айткан болуп, аны эптеп эле
сыртқа чыгарып кетүүнүн аракетинде. Иттин гана баласы, сен акмак, мен жиниме тийип ачууму келтирбей жүр. Мен сага атамын, ошондуктан айтканыма көнүп айдаган жагыма басып жүрөсүң. Эгер кичинекей эле кежирлик кылсаң, шилиңден гана мууздап, иттин күчүгү сымал ороого көм салам деп, Берди ачуусуна чыдабай калчылдап, Тотунун колунан бошосо эле жүгүрүп барып темирди союучудай болуп, сол колу менен кынын, оң колу менен бычагынын сабын кармап турат. Берди жаштайынан ар кимдин малын багып малай жүрдү. Кийинчерээк дыйканчылык кылды, бирок өзүнүн дыйканчылыгы өзүн жарытпагандыктан ошол күндөн ушул күнгө чейин ар кимге чааракер болуп келди. Ал башынан жокчулуктун ичин татаал күндөрүн өткөрдү. Жокчулуктун айынан кожоюндарынын залимдигинен тасырайган башына, тартайган жонуна тийген камчы менен союлдун далайын көтөрдү. Бирде кан жөткүрүп ыйласа, бирде жаш ордуна кан агызып ыйлады. Өзүнүн жана өзүнө окшогондордун оор абалын көрүп, Далай Рет кайгырды. Далай Рет колунда бар байларга, мартабасы жогору турган чоңдорго жалынып жалбарып ыйлады. О Кудай, мени жан деп жаратканың чын болсо, мен байкуштун кабагын ачып койсоң боло деп, сан жеткис жолу жакасын кармап, жаман курун мойнуна салып, Кудайга тобо томук кылды. Бирок Бердинин кабагы ачылып, бир күн дагы жыргал көргөн жок. Мына ушинткен шумурай замандын шумдугу, каардуу турмуштун каргашасы менен Бердинин кыял жоругу кырчылдап бүткөн. Ар бир адамдын мүнөзүнүн жаралышына ар түрдүү себептер болот эмеспи? Анын ачуусу чукул, кыялы чорт. Ал бирөө менен оңой олтоң эле уруша кетпейт. Эгер урушса, аны талкалайт же андан өзү талкаланат. Берди бир жаман көргөн кишисин оңой менен жакшы көрбөйт дагы, жакшы көргөн кишисин жаман көрбөйт. Жакшы көргөн кишисин жаман көрсөтүү, жаман мүнөзүн жакшы билгендиктен үй бүлөсү Берди менен гермур айтышпай гана анын айтканына көнө калыша турган. Эми мына бул темирди кара. Темир төрөлгөндө уул төрөлдү. Мен төрөлгөндө атымды өчүрбөй артымда калат деп, Берди кубанып, өмүрү узун болсун деп, атын темир коюп, байларча май берип, жибеке бөлүп чоңойтпосо да, тапканын кийгизип, колунда бар тамагын берип жүрүп, чоңойткон темирдин кылыгын көрчү. Ал бүгүн Бердинин айтканына көнүп, айдаган жагына баспай отурбайбы? Бул эмне деген жорук? Кана, кайсы күнү, кайсы жерде үй бүлөсү Бердинин сөзүн терс кылган эле? Тотубу? Ал кой, Шермат акеге жарнакташпа. Ал сен жакшы адамдарды жамандап, мени алардан ажыраткың келет экен го деп, Берди Тотуну талпактын бетиндеги жүндөй сабап койгон эле го. Бердинин ушул 60 жашаган өмүрүндө ойлогон оюна же иштей турган ишине дагы ким каршы болгон эле? Эч ким. Же Берди күчтөн тайып, кетмени колунан түшүп, үй бүлөсүн башкара албай турган көрдөй чал болуп калдыбы? Жок, күчү менен мактанып кетменди керле чапкан жигиттерден Берди өтсө өтөт калышпайт. Же темир атасынан бийлик талашып отурабы? Андай болууга мүмкүн эмес. Анткени Жамал бой жетсе күйөөгө чыгарам, андан алган калың менен темирди үйлөнтөм. Кетменим колуман түшкөн күнү бийликти темирге берем деген Бердинин убадасы бар. Аны Тотуда темир өзү да билет. Демек, мындай убаданы Берди темирге эч качан буздурбайт. Анан кандай себеп? Ата менен баланы кырды бычак кылып, бирине бирин каршы коюп отурган кайсы күч? Бирөө бай, бирөө жарды болуу, бирөөнүн даражалуу, бирөөнүн даражасыз болушу, жарды киши байдын ишин иштөө, даражасыз киши даражалуунун буйругун угуу, Кудайдын маңдайга жазып койгон буйругу. Кудайдын бул буйругун мындай андай кылам деш кечирилгис күнөө. Май менен бал жесең дагы, же мал сыяктуу чөп жесең дагы, Кудайдын ошол буйругуна ыраазы бол.
Алла Тааланын амирин өзгөртөм деген киши каапыр, катыны талак. Бул дүйнөдө канчалык куураган киши тиги дүйнөдө ошончолук жыргайт. Ошондуктан мен мусулманмын деген адам акылдуунун тилин ал, айтканын ук. Бирөөнүн байлыгына, даражасына көзүңдү артпа деген сөздөрдү Берди бала чагынан бери канча жолукту. Берди сан жеткис жолукту. Жалаң молдолордон гана эмес, ата катары көрүп ишин иштеген байларынан дагы дала ирэет укту. Ооба, бардык иш Кудайымдын гана буйругу менен болот. Кудайдын буйругусуз кумурсканын дагы буту сынбайт. Кудайдын буйругусуз эч нерсе болбойт. Алдыга коюлган ашты дагы Алла Тааламдын амири менен алып ич десе гана алып ичесиң деп ишенип, эми 60-тагы жашаган өмүрүндө төрүнөн көрүн жууп көрүп, Кудайга мунажат кылуунун жолун молдолордон тактап сурап жүргөндө, береги темир эмнеде отурат? Ал шайтандай болуп, кайдагы жолго азгырып жатат. Ата, деди темир өтө мээримдүү жана сылыктык менен атасынын мактоону жакшы көргөн мүнөзүн эсине түшүрө. Мен сизди өтө жакшы көрөм жана сыйлайм. Сиз мага ата болуп калгандыгыңыз үчүн гана эмес, жоксуздуктун жолуна түшүп, кууралчылыктын ыңырчагын жонуңузга токуп, көзүңүздөн бирде жаш, бирде кан агызып жүрүп багып, мени өлтүрбөй, ушинтип адам катарына кошкондугуңуз үчүн сизди жакшы көрүп сыйлайм, ата. Акмагым, бул сөзүңдү түзүп баштадың, бирок шайтанча алдап же жылаанча арбаганыңа түшүнбөйм. Кана, ары жагын айт чугайын деп, берди бычагын кое берип. Бирок калчылдаганын али токтото албай барып, жаман сокунун үстүнө отуруп, темирге тике карады. Кудай жалгаган, балдардын атасы-ай, ушинтип ачууңду тыйсаң, балдарыңдын күнүн көргүр, деп тоту сүйлөргө сөз таппай, тирик муштуудай сүйүнүп кетти. Кагылайын Акебай, атамын ачуусуна тийбей сүйлөсөң, деди атасы, жулунганын коюп сокунун үстүнө барып, отурганына кубана түшкөн Жамал агасына шыбырап. 6-дан 7-ге чыкканымда, жаштыгың чыныгып катыгасың деп, Абилбайдын козусун кайтарууга жумшадыңыз. Алардын какыс кукусун көп көрдүм. Бирде жүлөнүмдү жарган каргышын уксам, бирде каардуу таягын жедим. 9-дан 10-го караганымдан тартып, Абилдин коюн кайтардым. Ысыкка күйдүм, суукка тоңдум. Бирде кой менен короодо жатсам, бирде ит менен кучакташып, күрөндүдө жаттым. Бир күнү үшүгөнүмө чыдабай, Абилдин көк дөбөтүн кучактап жатканымда, Абилден менин акым алганы таң сүрө барып, өз көзүңүз менен да көрдүңүз. Ошондо, ол да садагың болоюн кулунум-ай. Колумда кудуретим болсо, ушул таш боорлордун ити менен бирге жаткырат билем деп, мени жаман чапаныңызга орой кучактап, Абилдин күрөндүсүндө ыйлап отурганыңыз эсиңиздеби? Бала чагында өзү козу кайтарып кордук көргөндөрүн эсине түшүрүп отурган берди. Темирдин көк дөбөт менен кучакташып жатканын элестеткенде, көзүнүн жашын мөлтеттире төмөн карады. Азыр эле бууракандап, сен түн катар молдону жамандаба. Экөөбүздүн жигит болуп каапырга, большевикке каршы күрөшүп, дин исламдын байрагын көтөрүшөбүз. Эгер каршы чыгып тилим албасаң, өлтүрөм деп үйдү башына көтөрүп бакыра. Темирге карата жулунуп жаткан бердинин эми минтип ыйлап жиберишине жаш Жамал эмес, жашап калган тоту да аябай таң калды. Ал бирисе бердиге караса, бирисе темирге карайт. Өмүрүндө үй бүлөсүнө баш ийбеген, айтканын бербеген бердини темир күч менен эмес, жөнөкөй эле сөз менен ыйлатканына тоту ого бетер таңданат. Бая орой сүйлөп түн катар молдо жүрүндө атасына олдуксондук менен каршы айтып, жинине тийгенин эсине алып, атасынын көз жашын көрүп, жыргал заман болот экен деп бакыруудан пайда чыкпайт. Жыргал заманды бирөөгө түшүндүрүш үчүн анын башынан өткөн куурал заманын түшүндүрүш керек. Ушул жашап турган заманы куурал экенин
түшүнбөй алданып жүргөндөр көп. Алар ушул замандын куурал экенин түшүнүшсө, жыргалдуу заманды курууга өздөрү эле ат салышат. Сөздү кургак эле бужурабай, дайыма ушул кишинин башынан өткөндөрүн далил кылып, сөздүн төркүнүн каза сүйлөш керек деп, Каныбектин айтканынын чындыгына эми толук ишенген Темир атасын дагы бир далай өмгөктөткүсү келди. Баламы ит менен бирге жаткыра албайм деп, Абил менен таарынышып, акымы толук ала албай, мени ээрчитип барып, Шааназардын коюн кайттарттыңыз. Күндөрдүн биринде койго карышкыр тийип, ак кочкорду жарып кетти. Сен менин касиеттүү кочкорумду карышкырга жардырасың деп, Шааназар башымды айра чапты. Башымын жарасы ырбап кетти. Ошондо сиз барып, жумадан дары сурап келип, башымын иреңин жууп, дары сүртүп, ыйлап отурганыңызды унутканыңыз жокпу? Бирди сүйлөшмөк тургай кыймылдаган жок. Ошондо башыңын айрылганын атаңдан угуп, мен байкуштун ыйлаганычы деп, тоту жашый Темирдин тебетейин алып, уюлунун сол жагындагы кашкайган чоң такты чоп эттире өптү. Мен башыман өткөргөндөрдүн баардыгын айтып отурбай эле, сиз олуядай көрүп жүргөн түн катар молдоңузга келейинчи, деп Темир айтканда, дагы түн катар молдого жабыштыңбы деп, Берди көзүнүн жашын сүртүп тура калды. Кудай жалгаган балдардын атасы, сабыр кылсаң деди. Берди жулунбаса дагы тоту барып кармай калып, анан айын Атекебай, акемин сөзүн деле угалы да, деп Жамал дагы барып атасына эркелемиш болуп кучактай калды. Укпайм андай бузук сөздү деп Берди ачуулуу сүйлөдү дагы кайра отурду. Сабыр эт ата, балким түн катар молдонун митайымдыгын укканда башкача сүйлөп жүрбөңүз. Жамандаба касиеттүү адамды, жаштайыңда жубарымбек каласың. Кудай деп колуна Куран кармап отуруп, ал киши кандай митайымдык кылат? Эми сабыр кылып угуп көрсөң боло, балдардын атасы. Макул айтып көрчү, дегенсип Берди эки колу менен курун кармап, шилисин кержейте ээгин сунуп Темирге тегилди. Сабырлык менен акылга салып ойлоп көрсөңүз, түн катар молдо гана эмес, башкалардын митайымдыгына дагы түшүнөсүз ата. Жылдык акыма бир бышты аласа болуп, 3 жылдан бери түн катар молдонун жылкысын кайтарып жүрөм. Бирок менин акыма сиз эмне алдыңыз? Мурдагы жылкы акым үчүн калган акыңарды кийин эсептешебиз деп, түн катардын сөзүнө макул болуп, бир кой, бир эчки алдыңыз. Эчкини эгинге сатып, койду чыгымыңыз үчүн түн катардын уулу Парманбек старчынга жеделеп барып бердиңиз. А Парманбек старчы ал койду өзү сойдуруп жеди. Өткөн жылкы акым үчүн өгүнү бир кой, бир тай алдык. Койду союп жедик. Капкайдагы чыгымды үйүп отуруп, тайды дагы Парманбек старчы алды. Эми ал тай кайда? Жылкыга кайра коштуруп койду. Мен кайтарып жүрөм. Эй, башы жок акмак балам, мээң барбы? Кичине ойлонсоң боло. Мага түшкөн чыгымды Парманбек старчы бул кезине эсептеткенде 10 сом болду. Түшүнөсүңбү? 10 сом. Сиздин туугандыгыңыз, жармаштыгыңыз үчүн жана балаңыз Темир биздин жылкычы болуп жүргөндүгү үчүн 5 сомун өз жаныман төлөйүн. 5 сом үчүн тайыңы чыгымга алайын дегенде бербедимби? Менин туугандыгымды эскерип, 5 сом үчүн тайды алып, 5 сомду жанынан төлөгөндүгү үчүн кагылайын Парманбек старчыга 1000 мертебе алкыш. Эгер 5 сом үчүн тайым алып, дагы 5 сом тап десе, экөөбүз өлбөйт белек. Ушуга түшүнөсүңбү акмагым? Жок ата, сизге 10 тыйын гана чыгым түшүптүр. Жалган. Өмүрүмдө мага тыйындан чыгым түшкөн эмес, кеминде 3 сом, кээде 15 сомго чейин да барган. Жок ата, бул чын. Бая күнү сиз тайды чыгымга бергенден кийин түн катар молдонун кичи зайыбы Пазилеге бардым. Жеңе Молдокем менен Парманбек старчы акем айтыңыз жардам беришсин. Ыгы келсе чыгымдан атамы куткарып, тайды кайта берсин. Биз эптеп эгинге сатып алалы дедим. А Пазиле эмне деди? Ушул үйдөн оокат жеп отуруп, төтүнгө чыгым бөлүштүргөндө сенин атаңа 10 эле тыйын чыгым түшкөнүн угуп отурамын деди. Ой кой, балалыгың менен жөөлүбө деп
Бирди оң колун күчүнүн бардыгынча темирге карай шилтеп, кайра бурулду дагы сокуга отурду. Алда Кудай-ай, ошондой болсо гана деп тоту сүйүнө түштү. Ата, мен сиз айткандай эле баламын, бирок ошол балалык менен өткөргөн 23 жылдык өмүрүмдө көптү көрүп, көптү байкадым. Бала чагыман бери сиздин айтканды жана түн катар сыяктуулар айтканды угуп, чын эле баардык иш Кудайдын жазуусу менен болобу деп көп нерсеге түшүнбөй турамын. Көрсө иштин түйүнү башка жакта экен. Мен муну өткөн күздөн бери, айрыкча жакындан бери мыктап окуп жүрөм деп Темир алдына койгон тилегине ачык түшүнгөнүнө кубангандай күлүмсүрөгөндө. Аке, сен окуп жүрөсүңбү? Түн катар молдодон окуп жүрөсүңбү? Деп Жамал агасынын мыктап окуп жүрөм деген сөзүнөн улам таңдана жанына барды. Темир оң колу менен анын оң жаагындагы төртөрүм чачын сылай кармап. Менин молдом силер көрүп билген молдолордун бирине дагы окшобойт. Менин молдом адилетсиздик менен адилеттиктин ажырымын ташка тамга баскандай көрсөтүп, биз сыяктуу шордуулардын бакты таалай үчүн башын өлүмгө байлаган, жыргалдуу замандын дарбазасын биз үчүн бирге ачыша турган адам. Ал молдоң ким деген неме деп Бирди таңдана башын көтөрдү. Башка жолу мен сиздин тилиңизди алайын, а бул жолу сиз менин тилимди алыңыз. Мен камдап койгон атты минип, кылычты жанга байлап, мылтыкты айдалыга асып, биз менен бирге душманга каршы аттаныңыз. Сиз менин молдомун атын эмес, өзүн да көрсөңүз, ата. Ой бала, сенин молдоң жанагы каапыр алайды кыршы бери менен өрттөп, уруска чокунуп, чочкосун жеген жүзү кара Каныбек болуп жүрбөсүн? Аны андай деп сизге ким айтты? Бери мындай отурчу балам, болбой турган иштин башын чатып, башты катырбай. Боло турган ишибиз оңоло турган ишти акылдашалы. Балдардын энеси сен дагы мындай отурчу деп. Бирди сокудан түшүп, жаман таар түшүлгөн жерге отуруп, башындагы түн катар берген тебетейди колуна бүктөй кармап, көктөн тилегени дал маңдайында тургандай күлүңдөп. Жана бешимде түн катар молдонун үйүндө болдум. Жер куруткан Каныбек ушул айылда элди бөлүп жарып бүлүндүрүп, динден азгырып, большевик дегенге кошкону жатат. Кимде ким Каныбекти кармап берсе, бир сулуу кыз төө баштаган 9 кара беребиз дешип, түн катар молдо менен Жутаке миңбашы Каныбекти кармашууга, уулдарыбызды дин ислам үчүн жигиттикке берүүгө ант бердик. Андан көрө айланайын темиш, ошол Каныбекти тап. Андай динден качкан бузукуну кармап берсек, Кудай Таалам сообун тийгизет. Анын үстүнө энең экөөбүздү карачы, карыдык, бизге ысык суу кайнатып бериш үчүн үйгө бир акчоолук керек. Мал жаманбы? Сойсоң эт, минсең уна, сатсаң кийим, эгин. Жок ата, менин молдокем такыр башка. Каныбегиңди билбейм, билсем өлөйүн. Аны көрбөй, кайда экенин билбей туруп, мен кимди кармайм? Чоң койчу Жапек Кубат үчөөнү аңды. Ошол үчөөнүн ниети бузулуп Каныбекти катып жүрүшөт. Кокус Каныбек ошол үчөөнүн бирөөнөн табылып калса, Каныбек үчүн аларды кириптер кылышпайбы? Каапырга бугушканды кириптер кылмак тургай, башын алыш суу. Түн катар молдо Куранын ачып отуруп ушундай айтты. Бардык күчүңү жумша айланайын. Мен дагы жардам берем. Каныбекти кармасаң, жакшылардын алдында абройлуу болосуң. Баса, мен андай азаматты өз жаныма жигит кылып алам деп Жутаке миңбашы өз оозу менен айтты. Сен Жутаке миңбашыга жигит болсоң, карыганда энең экөөбүз туйтунбадыкпы балам? Жылкысын Кубатка кайтартып коюп, атасы менен ачык сүйлөшүү үчүн Темир бүгүн атайы келген. Бирок атам мага карама каршы турат деп такыр ойлогон эмес. Дайыма жылкыдан алыс кете албай, жана жылкы кайтарган жери үйдөн далай алыс болгондуктан Темир кышта үйүнө 2 жолу гана келген. Ошондо жаңы заман болот деп айткан сөздөрүнө атасы менен энеси аябай кубанып, Жамал так секирген.
иши кылып Кудайым жакшылык берсе болгону. Жыргалдан киши качмак беле деп айткан атасынын сөзүнөн улам Темирдин көңүлү жай болуучу. Кайсы күнү жүр десем ошол күнү атам артыман жөнөйт деп ойлочу. Каныбекти кармап бер деп айтат деп такыр ойлогон эмес, ойломок тургай башына да келтирген эмес. Каныбек жөнүндө атасынын айтканын укканда Темирдин бүткөн бою дүрүлдөп, ысыган бою суу сепкендей муздады. Түн катар молдо мени гана арбап жүрөт десем, атамын башын алда качан эле айландырып салган экен го. Кой, большевиктерге кошулалы десем, сөзсүз чоң чатак чыгат. Андыктан Каныбек менен акылдашып, акыл ойлош керек. Атамы ушул бойдон түн катарга ээрчитип жиберүүгө болбойт деп ойлоду дагы унчукпай ордунан турду. Токто оолум, мага убадаңды ачык айт. Менин тилимди алып, дин ислам үчүн жоого каршы аттанып, жер жуткан Каныбекти кармайсыңбы? Макул ата. Кана эмесе, алакан жайып, ант кылышалы деп Берди колун жайганда, Тоту менен Жамал дагы колун жайышты. Макул дедим го ата. Андай ант болбойт балам. Кудай менен Куранды оозанып айт. Ойлогон ойду аткарбасам, Кудай урсун, Куран урсун. О, Кудай, капырдын маанайын пас кыл. Мусулмандын зоболосун көтөр. Жалгыз уулум Темирдин боосун бек кылып, ойлогон оюна, тилеген максатына жеткир. О, Кудай, баабединиңди айтып коеюн, арнап соеюн деп Берди өтө кубанычтуулук менен бажаңдап, эки колун кенен жайып бата кылды. Калган сөздү дагы сүйлөшөбүз. Жылкым ийен калган, аттанайын деп Темир сыртка чыкканда, Берди үйдөгүлөр менен сыртка чыкты. Тоо башынан көтөрүлгөн ай нурун сээп, адырлуу айлананы ала булут кылып көрсөтөт. Жаңы чыккан жаш ыраңдын жытын мурунга искетип жел согот. Ай жарыгынан улам шаң берген Темирдин элеси кырдан көрүнбөй калганда. Балдардын энеси Кудайга кулчулук кылып, кызың экөөң жата бер, деди дагы Берди үйүнүн түштүк тарабындагы бийик дөңгө карай жөнөдү. Азыр эле үйдөн чыгарында босогодо жаткан чот киркисин акырын ала чыгып, ичине кыстарган Берди өйдө карай жай чыгып баратат. Анын сол колу кындагы бычакта, оң колу чот киркиде. Андасында бычак менен чот киркисин бекем кармап, жаак эттерин түйүлтүп, жаман тиштерин кычырата тиштенген болуп баратат. Берди бирөөнүн үйүнө барып, бирдеменин түбүн казганы бараткан жок. Ал Куран кармап, түн катар менен Жутакеге берген убадасын аткаруу үчүн казатка бара жатат. Ушул жалгыз бараткан казатында эч кимге эч кандай ырайым кылбайт, капырларга таламдаш болуп, түн катардын касиеттүү сөздөрүн кулагына илбеген, анын бас деген жолуна баспаган, баарыдан мурда Каныбектей динден чыккан капырды катып отурган чоң койчу менен Сурмашты өлтүрөт. Ал экөөнө миңдеген капырлар болушса да, Берди кайра качпай жалгыз кирет. Берди аларды бүгүн өлтүрсө казы, өлсө шейит. Бул кылган жакшылык үчүн ал баардык күнөөсүнөн арылып бейиштен орун алат. Бул чындык үчүн түн катар молдо Куранын кармап, маңдайына тийгизип, көзүнөн жаш чыгарып Куранды өпкөн. Ошондуктан Берди чоң койчу менен Сурмашты өлтүргөнү баратат. Аларды өлтүрбөсө болбойт. Башкалар аларды ээрчип динден чыкса, Бердиге кечиримсиз күнөө. Өлгөндөн кийин Берди бейиштен эмес, капырларга кошулуп тозоктон орун алат. Мусулмандын жүзү эмес, өз бала чакасынын дагы жүзүн көрбөй калат. Тозок капырдыкы, бейиш мусулмандыкы. Берди мусулман үчүн бейиш турганда, Бердиге тозоктун кереги эмне? Чоң койчу менен Сурмашты аяп, тозокко түшөбү? Жок. Бүгүнкү, эртеңки, бүрсүгүнкү же андан аркы күндөрдүн бир түнүндө чоң койчу менен Сурмаш өлөт. Жок, ал экөө бүгүнкү түнү тындым болот. Бердиден эч ким шектенбейт. Ракчылар өлтүрдү болот да калат. Бул жөнүндө түн катар менен Жутаке амалды таап койгон. Ооба, бүгүнкү түнү жайлайм деп Берди кырга чыгып, эки бөйрөгүн таянып,
айдын жарыгы менен алыстап бүдөмүк бүлбүл көрүнгөн чоң койчунун үйүнө карап тура калды. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантөшевдин Каныбек романынын 2 китебинин 2 бөлүмүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Суракманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта.